Кандай чачыңыз бар беле, кандай элеңиз, сулуу элеңиз. Мындай эчтекеден коркпогон бала экенсиң. Оозуңа келгенде оттойт экенсиң деп. Аткаруучу деп туруп шам чөгүтүп алып, атын эстей чыгарып койдум да. Жаңы аял алат элем деп демилге көтөргөн жоксузбу? Клавиште болсам, шүмшүбек деп койду да. Шүмшүбек. Ал квартирам музыка кирсе ичинде от чагып коюп туруп, чай кайнап атып турду. Өтө акылдуу анан деген эмне айтса кээде болуп кала берет, оозуна салып бергенде деп атпайбы? Мен башагы бул байычем 4-чү, 5-чи болуш керек. Орус тилинде сүйлөгөнүңүздү көргөн эмесмин? Жана борончу, абдылдалар өздөрүнүн экиден катындары бар, анан кийин мага асыла беришет да. Ырас эле артист болуп турмун деген ойдосузбу же убактым текке кетиптир деген ойдосузбу? Мен айткам, Садыр дагы, Адахан дагы бийликке келсе, мамлекет оңдай албайт. Так, стоп. Давайте посчитаем. Итак, абонемент в бассейн стоит примерно 4000 сомов. Итого в год это 48 тысяч. На зал мы тратим порядка 5000, а это еще 60 тысяч в год. И не забываем про групповые секции, которые стоят порядка 4000, а это плюс 48 тысяч в год. Итого это 156 тысяч сомов, тогда как в Досмие гораздо более выгодные цены. И помимо этого вы получаете в подарок зону боевых единоборств, сообщество успешных людей, 5 индивидуальных тренировок, фитнес-тест и кучу других бонусов. Хочешь узнать подробнее и получить месяц в подарок? Оставляй плюсик в комментариях. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн абдан сонун мейманым бар. Маанайдын баарын жарык кылган. 41 жылдан кийин маданияттын мыкты кызматкерин кечээ эле алды. Жамбыл Камчыбек, саламатсызбы? Саламатчылык. Министр өзү таккан үчүн 28 апрелде баягы мыскыл тамашада табак атпайбы? Анан мен атайлап чечпей атам да. 41 жылдан бери иштеп араң алдым депчи. Эми 41 жылдан кийин. Дагы 41 жылдан кийин эмгек сиңирген артист деген наам алам да. Дагы 41 жыл иштесем чыдап. Ушундай болот экенде, жуксун. Мен ыйлабай калдым сиз алгандан кийин. Анан кандай болду? Мындай сүйүндүңүзбү? Силерге дем берет бекен же эң башкысы элдин жүрөгүнөн орун алыш керек деген темабы? Мен мурда эле элдин жүрөгүнөн орун алган адаммын. Ооба да. Мен барсам элдин баары ойлойт да. Бул заслуженный артист, же народный артист деп. Мен ушунтип ойлогомбу? Мындай тойлордо, бир жерде салтанаттарда мени чакырганда менен сурабай эле Кыргыз Республикасынын эл артисти же болсо заслуженный артист Жамбыл Камчыбек деп ийишет да. Мен алиге андай кызмат сиңилек меники. Меники иш жерге сиңбей атат деп коюн. Төгүл атам, иш сиңбей атат дейм. Сиңиптир да кичине. Жакшы агай, абдан кубанычтан буюрса ургаачы болуп, бакы жолтой болуп, бат эле артынан 2 сыйлыкты тең ээрчитип келсин. Ага чейин да башка сыйлык алдым. Не деген алдыңыз? 21 мартта Ноокатта Ноокат районунун Ардактуу Атуулу деген наам алдым. Аны ошо Көлдүк, мына Көл Ысыккөл районунан барган Данир деген жигит аким болгон. Ошол изилдептир да. Бул Ноокат районунда кимдер популярдуу адамдар деп анан изилдеп келип мага токтолушупту да. Мага номер 1 ошондой Атуул деген наам берди. Анан мен чыгып микрофонго элдин көзүнчө чыгып айттым. Мен ошол акимдерди бир акимди кызматка койдум эле өзүм. Дагы бир акимдерге колдоо көрсөттүм эле. Анан менин инелерим, досторум аким болгон, агаларым аким болгон. Анан ошолордун бардыгы мага баа беришпептир дагы. Көлдөн келип мага баа бериш керек беле дедим да. Көлдөн атайын аким болуп келип анан кийин Жамбыл Камчыбекке баа бериш керек беле. Өзүңөр баа берсеңер болбой беле дедим да. Десем, тиги Данир деген жигит, байкем, не деп атасыз? Мен ушуну окаттыкмын ошо дейт. Өзүчө. Азыркы аким.
Жакшы. Агай, анан ошондо кое туруңуз. 41 жыл болсо, азыр 68де болсоңуз, 27 жашыңыздан Шамшөк Өтөбаев менен эң биринчи чыкканыңар 27 жаш экен да? Ооба да. Анан ошону айтыңыз, 27 жаштасынан. Мен институт бүткөндөн кийин эми ал убакта русский язык, литература в национальной школе деген отделениеге бүткөндөр жакшы айлык алчу да. Сиз ошо рус немеде бүтүрдүңүзбү? Каякта бүтүрдүңүз? Оштон? Оштон, Орус тили жаатында. Орус тили. Анан ал убакта мындай 750 рубльга чейин айлык алчу да. Менин курсташтарымчы. Группалаштарым анан мен андан кечип 130 сом эле айлык алып, Дом культура иштеп, анан тиги ага чейин 80 сомго эле иштеп бойдокмун да. Ошо Пенуста лаборант болуп иштеп жүрөм да. 80 сом жакшы акча болчу да, Жакшы акча болчу да 80 сом. Ооба, жакшы акча. Эми жетет эле да бойдок балагачы. Анан да левый правыйлар бар эле, себеби концерттерге чыгат элек 10 сомдон акча алат элек да. Анан ал 10 сом деген чоң акча. 10 рубль, это 10 доллар азыркы. 80 доллар да чоң акча да. Анан 80 сом. Анан ошентип Шамшөк Өтөбаев чакырып калды, биз Назик ансамбль иштеп бересиң деп. Ошондой эле кудулдугуңуз бар беле? Ооба, оркестрлерге, багында КВНдерге чыгып, элди күлдүрөт элек да. Анан Аны байкап калтырды, анан бизде Мырзали Жороев, Манас Бердибеков, дагы бар Сүймөнкул деген балдар бар эле, ошолор багында конференция болуп, ошо Назик ансамблінде иштейт эле да. Анан барды кетип калышат атпайбы? Манас Бердибек дагы кетип калат, тиги Мырзали Жороев дагы окуусун бүтүп кетип калат, дагы анан кийин мага токтолуп турган Шамшөккө мени чакырып атпайбы? Биз менен иштейсиз деп. Сен анча деле таланттуу эмес экенсиң, бирок аябай мындай эчтекеден коркпогон бала экенсиң. Оозуңа келгенде оттойт экенсиң деди да. Ошоп алып да, ошоп алып жанагы концерттерди алып барып атам, эстрадный ансамбль Назик деп, алып Виа деп койду. Анан алып барып атсам, мынтип алып барбайт деди да бир күнү. Кантип алып барат десем, мен сага азыр текст үйрөтөйүн деди. Биринчи башында официальный жол менен алып барышың керек деди. Кандай кылып десем, көңүлдүү кечиңиздер, менин урматтуу мекендештер. Учук кыйрына көз жетпеген улуу өлкөбүздүн, ал убакта Советтер Союзда, учук кыйрына көз жетпейт да дейсиң. Учук кыйрына көз жетпеген улуу өлкөбүздүн булуң бурчтарында жашаган эмгекчилер, жаштар, бир тууган партиябыздын 27-чи съездин чечимдерин турмушка ашыруу үчүн күрдөөлдүү эмгектенишүүдө. Ошолордун катарында биздин чакан коллектив дагы өзүнүн репертуарын жаңыртып, элге тартуулоонун алдында турат. Эмесе ошол программаны сиздерге тартуулап коюуга уруксат этиңиздер дегендей кол чабаттар. Программанын башында композитор Каныбек Курбантаев, Ош боектору аткаруучу деп туруп Шамшөк Өтөбаев атын эстен чыгарып койдум да. Балекет бал эмдеп бар, ким эле деп. Гитарадан ойнап аткан, ал ойнойт, гитара ойнойт. Ким эле аты десем, айтпайт, аны калпе шынойду бияка жылдырып. Барабанчыдан барсам, ал дагы айтпайт. Барнар дейт аны. Клавиштеги барсам, Шүмшүбек деп койду да. Шүмшүбек. Ал Шамшөбекти Шүмшүбек дейт да. Марат Алкожоев да рахмат болуп кетти. Жакшы жигит эле да. Деле Шамшөбектен кайта. Урматтуу достор, эмесе программаны баштайлы. Композитор Каныбек Курбантаев, Ош боектору аткаруучу көркөм жетекчибиз Шамшөк Өтөбаев дедим да. Десем, аны чыгып алган киши неме турду. Олума микрофонду алып келип бер деген. Себеби сен кызматың ошол деген. Алып барчы микрофонду ишин колуна алып келип бериш керек деди. Концерт бүттү, жакшы эле болду концерт. Мен өзүмдүн хокмаларымды айтам, анан бүткөндөн кийин автобуска чыгып отурганда балдар кат-кырып күлүшөт да, ордон тура албай бардык иши. Келип алып менен сурайт, шудурду мынтип көтөрүп коет, ким эле деп коет дейт. Барнады. Күлүп атсак, Шамшөккө карап туруп, сен күлбөшүң керек, сен ыйлашың керек болчу деди. Неге десем, бардыгын айтып келип, менин атымды таппай калсаң, ыйлай турган иш болуп атпайбы? Андан кийин, бир жылдан кийин ансамбль таркап кетти, анан мен
дом культура которылдым. Шарапат Турдакова деген эже бар эле. Диктор болгон эже бар го. Ошол дом маданият үйүнүн директору эле ошто. Ал киши менен жумушка алды. Анан ошондон бир 6 жыл 7 жыл иштедим. Андан кийин бир орус неме Кадыр Кубат деген болду. Анан дагы бир Еремеев деген орус киши болду. Бирок орустар бар жерде порядок болот экен да. Орус мындай еврей аралашып эле калды. Шаарда багы кезекке турган мындай маданият кызматкерлери, мугалимдер, врачтар кезекке турчу экен да квартирага. Ошол бузулуп кетти да. Союз жылдардын алдында ошол бузулуп кеткен экен. 85-жылы ошол киши кайтып ошол турак жай комитетине барып жилайдел деп коет. Барып ошонун баарын восстановить эттирди дагы. Мен где-то бир 1114-жылы болдум да шаар боюнча. Анан ошол жылып отуруп уже 90-жылдарда 111-ci болуп калдым да. Анан бир бош квартираны табып алып, биз бош квартираларда жөнү бузуп алып кирип барчыбыз, байбишем экөөбүзчү. Балта көтөрүп бар эле бузуп кирип жашай берсек да. Бош квартира. Эч ким эчтеке дебейби аны? Урушпайбы? Ал убакта союздун маалында мындай ашыкча квартиралар көп экен да. Частный собственность эмес да. Ал мамлекеттик мүлк да. Аны ошентип эле кирип жашай берчү эле. Кирип аны жашай бересиң, анан келет. Жиладелден бирөө келет. Эмне жашап атасыңар? Кана ордериңер дейт да. Десе, бош турган экен биз жашап атабыз, 2 балабыз бар, каяка баралы? Мен маданият үйүндө иштейм. Тиги кезегим бар, шаардык жалпы очередте турам дейм да. Анан колап чыгышат да, бирдеке болуп. 1-2 ай санкция жарыялат, сот решение чыгат, ага сен жашай бересиң да. Анан дагы бир күнү ошентип бир квартираны бузуп кирсек, ичинде от чагып коюп туруп, чай кайнап атыптыр да. Көрсө бизди бирөө алдап коюптур да. Ошол да бош турат десе биз кирип алыппыз да. А көрсө ал милицияда иштеген бала экен. Анан кайта балтабызды көтөрүп алып милиция барып да. Мына бир квартираны бош экен дегенден кирсек, чай кайнап атыптыр. А жерде сенин Рашид деген бала иштейт экен. Кийин билдик да. Рашид деп бирөөсү чыгып неме. Ал телефондон чыгып атат. Эмне болду? Рациядан айтып атты. Сенин квартираңды бузуп кирип алды бирөө. Ошолор кечирим сурап келип жатты эле. Кое бер эле. Мен ал жерде жөн эле чай коюп коем. Мен апам менен башка жакта жашайм деди да. Мен ошондой квартиралар көп. Акыры ошентип кийин 91-жылы бир бош квартираны таап, аны ошого Абдыманап Мамыров деген киши шаардын мэри эле. Ал киши мындай по секрету да. Азыр Ошто, Караколдо айталы, Бишкекте, Жалал-Абадта, шаарларда кыргыздын санын көбөйтүү жөнүндөгү программа конкреттүү бийлик тарабынан эч болгон эмес да. Бирок ошол Абдыманап Мамыров деген киши өзүнө план киргизипти да. Кыргыз киши эле, мындай боевой киши эле, ошол киши айтат. Бириң да кетпейсиң, шаарды бардың жашайсың айтты. Айтты бардың маданият баягы Абдулда тиги немелер дагы дом культурада иштегендер, Токон Ишпаевдер бардыгына квартира алып берди. Анан мен ошол квартираларга жетпей калдым да, бирок центрде бир барачный 3 комнат үй бош турган экен, ошону сурасам временный ордер берди. Мага ошол эле жетпей атты. Временный ордерди алдым. 1 айдан кийин жанагы Жээнбеков Сооронбайдын акеси. Ал шаардын немеси вице-мэр ал ордер берди. Ошо менен канча жыл жашадың сен? Азыр 91-жылдан бери жашайм да. Азыркыга чейинби? Өз үйүңүз болгон жокпу анан? Очеретиңиз тийген жокпу? Мен аны мындай эле карош кылган үй экен да. Ремонттоп, жанына пристройкаларды кылып, неме кухняны жанына коюп дегенде мындай заборлорду тосуп анан ал жерде бак кылдым да мен. Анан кошуналарымдын сарайларын сатып алып бак кылып. Азыр менден бөлөк эч кимиси бак кылган жок. Баарды кыйып салды бар дарактарды. Себеби жакында үйлөрдү площадьтарды сатып алып, этаж үй курам дегендер келет, ошолорду беребиз дегендей маанайда жүрүшөт да барды. А мен сатпай койдум эле бардыгы турат да азыр. Сондықтан ағай, анан жаш кезиңиздечи
Мындай кандай чачыңыз бар беле? Кандай элеңиз, сулуу элеңиз? Чачым бар эле. Чачым болгондо да ушундук болчу да. Көрсөтөйүн беле. Анан биз мындай чач койчу элек да. Узун чач койчу. Узун чач коет элек, анан ал деген мода болчу. Неме расключенный шымдарды кийет элек. Жана күлөш шымдарды. Анан мындай аптяшка көйнөктөрдү кийет элек. Анан ушундук эле болчу да бизде. Анан жеңемди эмне кылып сүйдүрдүңөр? Гүлдүрүп атып элеби? Жок, ал кушунам эле да. Немеде биз частный квартирада жашайт элек да. Частный квартирада жашап атсак, бир досум экөөбүз, актер дос бар эле. Ошол Якуп деген бала экөөбүз жана жашап атсак эле. Кана. Ой, калың чачыңыз бар болчу экен да, калың кашыңыз, Ооба, анан бир кыз менен тааныштым дагы, ошол кызды концертке чакырып, барайын десең ушундай күмүркөп атат, зонтик алайын деп, зонтигиң берипчи деп соседтен алар күндө чай ичип, тиги сүйлөшүп жүрө беребиз. Ал зонтигин берди, зонтикти алып барып, баягы кызды үйгө алып кеттим да. Ошол күнү элечи таксист досум келип калды, экөөбүз алып качтык да тиги. Мен башагы бул байбичем 4-чү, 5-чү болуш керек алып качканчы. Ага чейинкилер отурбай койдубу? Жок. Же ажырашып жүрө бердиңерби? Жок, мындай болду. Бирөөсүнүн ата-энеси келип алып кетип калды. Бирөөсүнүн болсо мындай сөздөрү жакпай калды мага. Чыкты кола чыкты. Кыздын сөздөрү жакпай калды. Эмне деди сизде? Экинчи этаждан боюм таштайм азыр дейт. Жиндисиң го? Мага сразу надо турмушка чыгыш керек дейт. Мага сүйүңү турмушка чыгыш үчүн сен мындай сүйүнүп мени жамбыл алган атат деп сүйүнүшүң керек болчу. Чыгышка деп кола чыктым да, жеңем урушуп атат. Сен эмне чыгарып атасың? Жакшынакай эле кыз деп. Чыгышка кетсем мага ой жаман экен дедим. Боюн таштайм деп атат деп. Да, балега калып камалып кетем деп анан кола чыктым да. Анан дагы бирөөсү экөөбүз мындай жакшы эле маанайда элек, анан башка күнү деп алдап койду да мен. Башка күнү келем деп койду. Анан алып кетип калдым. Анан 4-чүсү? Анан 4-чүсү кантип отуруп калды? Байбичем да. Ошо байбичеңиз. Жакшы көрөт экен. Сизди жакшы көрөт экенби? Баягы зонтиктеп кеткенде ичим тызылдап калган эле дейт. Анан сиз мындай көзүңүз түшүп калды беле, кичине жактырып? Ооба да. Ал деле жакшы эле. Мен бул неме дүкөндө иштейт эле да. Неме гастрономдо иштейт эле. Анан булар эми сатуучулар деңгээли сатуучу деп эле ойлогом да. Көрсөм эмне экен? Адамгерчилиги жакшы экен да. Тиги мен чогуу окуган кыздар, анан менден башка параллельно окуган кыздар эле да. Сиз өзүңүздүн да окуган, илимдүү, билимдүү алайын деп жүргөнсүз да? Эми ар ким өзүнүн деңгээлине жарашып атты. Анан канча жылдан бери ошондо 41 жылдан бери же 40 канча жылдан бери чогуу жашап атасыңар? Жок, 37 жыл жашагандан кийин байбичем качып болуп атпайбы? 30 жыл. 3-жыл кетип атат, байбичем качып болуп калды. Жаңы аял алат элем деп демилге көтөргөн жоксузбу? Давай ушул темага кайрылай эле коелу. Мейли анда. Анда себеби мындай былжырап кеткен болот. Хорошо, канча балалуу болдуңуз? Официально 2 уул 2 кыз. Неофициальносы да барбы байке? Ооба да. Сиз кыз жанды көрүнбөйсүз го? Кыз жанды көрүнбөйсүз го? Мен мындай байкатпайм да. Сизди берки досторуңуз катуу тамашага сала береткен го, чычалабайсызбы? Жок, алар да мисалы жана Борончу, Абдулдалар өздөрүнүн 2 катындары бар, анан кийин мага асыла беришет да. Өздөрүнүн жашырат, өлкөсүн айтпайт. Аларды айтсаңыз да, дээрде. Я. Азыр айтып салсаңыз болот дээрде тамаша. Жок, алар кеше эле мысыл тамашада айтып атпайбы? Жанагы интермедиа ойноп атса бирөөлөрчү. Жамбыл аке тийип кетти, тиги деп мындай деп атат. Өздөрүнө да тийип кетти да алчы. Агай, анан сизди мындай айтып атышпайбы? Борончу байке өткөндө айтты да, аябай өтө акылдуу анан деген эмне айтса кээде болуп кала берет, оозуна салып бергендей деп атпайбы?
бизнес-ланчи от этнокомплекса Чарпая – это возможность перезагрузиться даже во время обеденного перерыва, вкушая при этом потрясающие национальные блюда. Свежий воздух, звук журчащей воды и вкусные блюда. Каждый день с 11 до 6 вас ожидают бизнес-ланчи по самым выгодным ценам. 10 минут и ваше блюдо готово. Логика боюнча эле иштейбиз. Логика боюнча эле жанагы эмне деп айтып турсуз го? Тамашаңыз бар экен го? Үчөөңөрдү көмүп анан мен кетем дегенсиңер, эмне дегенсиңер? Эме болду? Мен Абдулданын үйүнө барып ошерде репетиция кылчу элек да. Рахман, Абдулда болуп. Барсам жок. Айткан убакта келишпедик. Анан уктап атканмын. Мен тышка салып алып уктап атканмын. Бул залында уктап атсам эле келип бир убакта тур эле тур деп тепкилешип атпайбы. Эмне болду десем. Биз Даркүл Күйкүбанын похоронунда болдук. Сен эмне барбадың дейт. Мен билген жокмун дедим. Эмне болду? Барышам эмне болду? Барганда көрөт элең, Сабира Күмүшалиева элдин баарын ыйлатты дейт. Эмне ыйлатты десем. Сайра Кийизбаева, Даркүл Күйкүбө, Бакен Кыдыкеева төртөө төкөлдөштүн 4 кызы деп илгери чыккан экен да булар. Анан ошондо 4 кыздынга ашык болбогон адам калган эмес, тиги деп айтышып анан ошолордун ичинде эң улуусу Сабира Күмүшалиева экен, эң кичүүсү Даркүл Күйкүбө экен да. Анан тиги Бакен кеткенде дагы, Сайра кеткенде да мен анча ыйлаган эмес элем. Себеби мен Даки мен сени бел туттум эле. Эми сен дагы кетип калып, эми жериң уштап калбадыңбы деп айтып, ушундай болду ыйлады эле, элдердин баары да ыйлады деп ошондой. Деле что? Мен да аралаштан төртөөбүз элек, эң улууңар мен элем, эң кичүү сен элең. Манас менен Рахман өлгөндө да анча кейбедим эле, Абдулда мен сени бел туттум эле. Эми сен дагы кетип атсаң анан мен дагы жерим уштап калам да деп ошондой деп койдум да. Эле совпадение болуп атпайбы? Анан кийин ошондой эле болду. Манас өттү. Анан Рахман өтүп атат. Дөөл өттү, Мадымай өттү. Теги анан Абдулдан айттым. Эми сен эң кичүүсү элең. Коркунучтуу экен. Окшошуп атабы? Өмүр узун болсун. Андай болуп эле койсун. Анан агай. Кандай болуп эле койсун? Ошондой эле болуш керек эмес. Жок, Кудай кечинен эле берсин дегеним да. Анан баягы президенттикке дагы ат салыштыңыз. Демек, бир башкача ой жүгүртүүлөрүңүз болгон үчүн ат салыштыңар да, өзүңөргө ишенгениң үчүн. Мен интернет баракчаларын окусаңар керек, окугандар бар да. Мен айткам, Садыр дагы, Адахан дагы бийликке келсе, мамлекет оңдай албайт. Неге оңдой албайт? Өкмөттүн башынан адашып атат. Конституцияны өзгөртүп адашып атат. Өзгөртпөш керек конституцияны. Неге? Конституция ал бир жолу жазыш керек, ал өзгөрбөш керек эч качан. Толуктоолор келип турат да, болбойбу? Америкада 333 жыл болуптур. Эсептеп чыктым. 333 жылдан бери бир эле конституция менен жашайт экен Америка. Канча штат бар? 49 штат бар. Ошолор ошол боюнча өзгөрбөй неме. Мурда 13 штат болгон экен, кийин аздан өзгөрүп отуруп, ошо 49 болуптур да. 8 жолу гана толуктоо киргизилиптир. Мындай бир сүйлөмдөн гана. Америкадачы. А биздечи 93-жылы 5-майда кабыл алдыбы? Уже 1,5 жылдан кийин 1994-жылы 22-ноябрда 97 статьянын 46-сын бир түндө өзгөртүп коюшкан. Анан мамлекет оңолобу? Оңолбойт да. Ар ким өзүнө ылайыктап койгон. Неме Акаев өзүнө ылайыктап койгон. Бакиев өзүнө ылайыктады, Текебаев да өзүнө ылайыктады. Демократтар да өздөрүнө ылайыктап жазышты, көп партиялык болуш керек деп.
көп партиялылық бар жерде бұзылады екен бар жоқ. Ал партиялылық деген не себептен шыққан? Что оппозиция болсын деп. Бізде болған да Қырғызда. Өзі конституция деген сөздің өзі қырғызша. Қан түзіліш деген сөз. Ханское устройство. Constitution. Конституция. Қандың немесе системасы жерде. Анан Қырғыз қағанатынан алынған. Бізде оң, сол, ішкі деп үшке бөлінеді Италия. Қырғыздардың жарымы оң, жарымы сол, жарымы үштен бірі неме? Ішкіліктер. Сен қайсы руға келесің? Саяқ. Атаң қайсы руда? Саяқ. Саяқ. Саяқтар оңда. Тағай менен Адыгененің балдары оң, мұңғыштар оң, Належенің балдары оң болды. Солдар бұлар мұндыз, тіге сару, мен сарумын, бағыш, басыз, тіге жетіген, ұшылар бүт бардығы, Қытай, құшшы ұшылар бардығы сол болады. Әлем ішкіліктер, қыпчақтар, төлөстер, тейіттер, қаңдылар, ұшылар немелерді, ішкіліктер. Ошол 3 партия бізде Италия барды. Ошол 3 партиядан 35-тен алып келіш керек. Оңдордон 35 депутат, солдордон 35, ішкіліктерден 35 депутат келселе болды. Ошол партия деген сөз не? Алдағы Қырғыздың сөзі. Партия деген мындай бөлік деген сөз да. Оны түштікте парча деп қойды. Парчалап таштағанда дейді. Партия деген сөзді француздар айта албай партия деп алған да. Ошол эле кайта өзүбүзгө искаженный варианты келип атат да. Партия деген сөзүбүз партия болуп келип атат. Бүт барды Кыргыздан башталган. Кыргыз каганаты 300 жыл жашаганда, 300 жыл чоң сурокта. Ошондо бүт дүйнөгө бакы тартип тап келишкен. Армияда мына дивизия, батальон тигилебиз го. Алар түмөн, миңбашы, корбашы, жүзбашы деп келишкен. 10 башы деп. 10 башы отделение, жүзбашы рота. Миңбашы батальон. Агай, аскер болгонсуз да? Ооба. Анан ал ошол жылдары кандай элеңиз? Ал жоошмонмун. Жоошмонмун белеңер. Неме айылдан келгенмин да. Айылдан келип биринчи Бишкекте немес, Фрунзеде трикотажный фабрика бар эле. Ошол жерде мен 1 жыл иштедим. 1 жылга жакын. Трикотажный фабрикада. Неме бир миңдей жумушчу болсо, ошода трикотажный фабрика, ошонун 100дөйү гана кыргыз эле да. Калган бүт орустар болчу да. Орустар, поляктар, немистер. В общем, русскоязычный, татарлар, кыргыздар аз эле. Ошондо 12% эле мен 72-жылы келгенде Фрунзе шаарында 12% кыргыз эле. Азыр Кудайга шүгүр эле. Орусча билгениңиз сизге көбүрөөк көмөк болдубу, агай? Немеде? Же колдонбойсузбу жашоодо? Орус тилинде сүйлөгөнүңүздү көргөн эмесми? Көргөн эмесмин? Жок. Мен жакында эле интервью бердим орусча. Орусча интервью бердиңизби даже? Анан? Жок, ал пайдасы тиет, орус тилинчи. Анан армияга кеттим. Белоруссияда служба кылдым. Белоруссияда? Белоруссияда Уруче деген жерде. Анан? Менин артыман уже мен служба кылып кеткенден кийин Курманбек Баки ошол жерге барып служба кылып турду. Анан ал жерде бакындай музыкалык инструментти ойногондорду, немелерди, ритмди кармагандарды рота связга алат да. Анан бага морзеге отурасың, морзе үйрөтөт. Сиз ошол жакка бардыңызбы? Өттүңүз? Алдагы жаңы алфавитте өзүнчө. Анын өзүнчө секреттери бар, немелер коддору бар. Анын бат эле үйрөнүп кеттиңизби? Ооба. 1 жылда эле үйрөндүк. Акта дедовщина жок беле, агай? Бар эле да, эмне болду? Анан таяк жедиңизби? Бирок аябай культурный дедовщина да. Таяктабайбы? Интеллигентная рота деп коет. Анан? Мисалы бирөөсү түнкү саат 10-да отбой болот да. 11-де солдат тур дейт да. Не болду десем? Где мандалин дейт? Там дейт. Алып кел дейт.
коет. Анда башка берет. Ты, салага, ложись дейт. Мына ойнады десе, нет, он будет играть деп. Аны экөө аны урушаш дейт да. Эки старик. Анан бар ленкөмө табар ойноп бересиң. Анан армиядан илгери келгендерге кыздар көз артып, алар аябай абдырак каттуу болушчу деп айтылат го. Ооба да. Армиядан келгенден кийинки абалыңызды айтыңыз. Армиядан кийин келгенден апам, атам мени аябай сагынышты да. Анан эч окууга барайын десем да кетиришпейт. Анан бир жыл чарбада иштедим. Анан чарбада иштеп жүргөндөн кийинки жылы тапшырышка туура келди. Подготовительное отделениеге тапшырдым ошондо дагы. Орус тилин тапшырып анан бир неме 6 ай окуп, 6 айдан кийин зачисление болуп, ал убакта окуу учебе таталды. 76-жылы кирдим, 81 бүттүм да. Мындай айылдан келгенде тосуп алып, антип-минтип жүрөлгөлөрүң кылчу беле агай? Элерби? Ооба. Анан? Мен түндөсү келдим да. Сиздин президенттик мен айттым да, неме тиги Адахан менен Садыр өкөтең программасы жок болот ба? Конкретно 5 жылдан кийин эмне кылабыз, 1 жылдан кийин эмне кылабыз деп. Дегенде Конституцияга кайтып келиш керек. 93-жылы Конституцияга кайтып келип туруп, анан 105 депутатты шайлап, одномандатныйдан бардыгы. Партиянын атынан келеби, же ишкананын атынан келеби, же өзү эле келеби, өзү эле коюп келеби, кыскасы 105 депутат келиш керек дагы, ошолор өзгөрткөнгө укуктуу да. Президент өзгөрткөнгө укугу жок. Эрежелери бар да. Анан мерде Бишкекте эле бир 50-60 адам келип топтолуп алып эле Конституцияны өзгөртүп коюп атпайбы? Андай болбойт да. Бүт Кыргызстан боюнча бардык булуң бурчтарынан өкүлдөр келиш керек деп отуруп турган өзгөртүш керек. Ансыз болбойт. Ансыз ал легитимдүү эмес да. Азыркы биз жашап аткан Конституция легитимдүү эмес. Андан мурдагы 9 Конституция дагы, бул 10-чу да. Кыргыз 31 жылдын ичинде 10 жолу өзгөрттү да. Америка 233 жылдын ичинде 8 жолу гана дополнение киргизди. Айырма барбы? Мисалы, Пакистан, Испания, Чили, булар мурдагы конституциясынан кайтып келген мамлекеттер. Аяктарда да болгон да, жанагындай жүүлүктерчи. Конституцияны өзгөртүп, өздөрүнүн ылайыкташтырып өзгөртүп алып жашай беришкен. Анан кийин карап көрсө болбойт экен да. Анан кайта өздөрүнө келишти да. Өздөрүнүн баягы эски конституциясына. Биз дагы келишибиз керек. Ошол келгенибизде өнүгүү башталат, ага чейин башталбайт өнүгүү. Мисалы, эмне үчүн дегенде, 93-жылы конституцияда 80%, 90% экономика, жер, кен байлыктар, завод, фабрикалар, мектептер, окуу жайлар бүт бардыгы мамлекеттик болот. Анан күчтүн баары бир жерге топтолот. Күчтүн баары бир жерге топтолгондо биз кааласак танк сатып алабыз, кааласак истребитель, бомбардировщик сатып алабыз. Өнүгө баштайбыз. Керек болсо атом бомба сатып алсак да болот да, акчагачы. Азыркы ажом айлыктарды көтөрдү, жаккан жокпу? Бул мизерде. Мизерби? Мизерде. Сиз 2 есе көп акча алдым деп атпайсызбы? Жок, ошол туура эмес болот ба? Ал жетпейт да баарыбычы. Бул убактылуу эле деп атасызбы? Убактылуу эле. Адам кенен жашаш керек. Эртең менен завтрак кылыш керек, түштө обед кылыш керек, достор жолугуп калса чогуу кечкурун душманың менен кошуп отуруп да тамак жешиң керек да. Ошон үчүн акча кенен болуш керек. Акча маселеси, акча табыш бул проблема болбош керек. Ошо акчаны кантип туура иштетүү ошо проблема болуш керек. Кыргызстанда. Мына ошого барганыбызда анан өнүгө башталат. Японияда ошондой да. Эми сага башка жагын түшүндүрөйүн. Кытайда канча эл жашайт? Кытайда. Миллиард болуш керек, билбейм. Билбейсиң? Жок. 1,5 миллиард. 1,5 миллиард да? Кытай жашайт. Анан ошонун жаш балдарынан тартып арган чалдарына чейин 1,5 миллиард да. Булардын акчасы 117 триллион юан. 117 триллион юанды 1 миллиардка бөлгөнүбүздө 74 миң юандан туура келет. Ар бир кытайлыкка жаш бала, жаңы төрөлгөн баладан тартып өлөйүн деп калган чал кемпирге чейин бөлө келгенде 74 миң юандан акча жүгүрүп атат. Акчанын массасы өлкөдө.
мүмкін жүгіріп атат, мүмкін банкта жатат, мүмкін біреудің чөнтөгүндө жүрөт. Мунун фактичти кыймылдап атат да. Россияда 114 триллион рубль айланат. 150 миң россиялыктарга бөлө келгенде 312 миң рубльден туура келет. Ошон үчүн элдин баары Россияга барып иштеп атат. Себеби акча кенен. Биздики кысып отуруп, нарке тарга тар дүйнө, кеңге кең дүйнө да. Биздики банкирлер, финансисттер, ошо мамлекеттин жетекчилери финансыдан мындай түшүнүктөрү жок болгондугу үчүн 93 миллиард сом акча айланат дагы. Аны 15 миллион халкка, 5 миллион халкка, 6 миллион халкка бөлө келгенде 15 миң сомдон кетет экен. Сага сен чөнтөгүндө 15 миң, мен чөнтөгүмдө 15 миң. Бул болбогон акча да. Айлыктар каяктан көбөйүп атат? Айлыктар? Айлыктар булар налогду көбөйтөт, тигиндей кустурат, тиги кылат. Андай болбош керек да. Ар бир айыл өкмөттө өзүнчө банк иштеш керек, мамлекеттик банк. Мен кааласам барып 10 миң, 20 миң мындай азаздан алышым керек да, кредитти. Кредитти төлөй алган адамдарга бериш керек да. Кредит алганды үйрөнүш керек, отчет кылганды үйрөнүш керек. Дегенде элди ошого үйрөтүш керек, ансыз болбойт. Сразу 1 миллион, 2 миллион берип койсо, аны төлөй албай качып жүрө берет да. Азыр Кытай не кылды? Кытайда башка мамлекеттерде качып жүргөн, жана Аскар Шадиевге окшогон, Бакиевге окшогондордун бардыгын таптырып келди да. Алып келип туруп барын атты. Төлөтүп, акчаны, кетирген акчанын барын төлөтүп, желкесине атып өлтүрүп. Патрондун, кеткен патрондун чыгашасын төлөгөлө деп өзүнүн туугандарына квитанцияны жиберди. Төлөп койгой деп. Мамлекет бир тыйын да чыгаша албаш керек немеден деп. Туура системада. Себеби Кытай ошон үчүн өнүгүп атат. Аларда частный собственностьке дагы мүмкүнчүлүк берилген. Бирок мамлекеттик менчик. Бул эң башкысы. Ал 80% мамлекеттики Кытайда. 20% ал мындай временный, ал дагы частный собственность да. Неме, макул агай, саясатты кое туралы. Анан неме айтыңызчы. Сиз жөнүндө сүйлөшөлүчү агай, балалыгыңызды айтыңызчы. Бала кезиңиздеги ушундай эле тентек белеңиз, шок белеңиз. Бала кезимде мен футбол көп ойношум. Bir günde 4 saat, 5 saat oynuyorsun. Futbol көп жардам берет да, адам калыптанышына. Адам нерв системасына, себеби чыдайсың, көп бутка тээп коет, же болбосо алдап кетет, тиги болот, анан жыгыласың, тыгыласың, чарчайсың, бирок организм өнүгөт да. Кыялыңыз кандай эле? Мен футболист болсом болду дегем. Артист болом деп ойлочу эмес белеңиз? Кийин ойлоп калдым, артист болсом деп калдым да. Кийин аскерде жүргөндө көрдүм да, орустун артисттери барып концерт берилди да. Ырчылар, немелер, анан айрачыбак алып баруучулар конференция сүйлөп атып күлдүрөт эле да. Мага ушул жакты да. Нуртилек курулуш компаниясы алгачкы төлөмү жок. 24 ай пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Нуртилек курулуш компаниясы менен бирге келечекти куруңуз. Сөз менен күлдүрсө боло берет экен депчи. Анан ушул жаатты тандап кеттиңиз. Азыр мындай ырас эле артист болуп турмун деген ойдосузбу же убактым текке кетиптир деген ойдосузбу? Ырас эле артист болуптум. Бирок 1-2 жыл, 3 жыл мектепте иштеп койсом да жакшы болмок экен. Мугалим болуппу? Азыр деле убактыңыз бар да, эмне болбойбу? Болот. Иштесем болот. Орус тилинен бересизби анда? Ооба. Сон. Агай, анан сахнадагы кызыктуу окуяларыңыздан айтып бериңизчи. Күлкүлүү окуяларыңыздан. Көп эле бир кызыктуу учурларга туш болосуңарбы? Ооба. Сахнада көп эле окуялар болот. Аны мындай публично айтканга да болбойт го. Эмнеге? Кээде акындай адашып сөгүнүп алган жерлерим болот. Сахнадабы? Сахнада. Эмнеге? Эмне болот? Ал образга кирип кетип, урушуп, сөгүшө башташтым да. Кадимгидей. Ойноп атып, роль ойноп атып. Турмуштагыдай эле.
Анан эртеси айтат, сен кечээ сөгсөз таштадың. Качан? Falan deyip sövmedim mi deyip tane. Men bile esime yok desem. Sen obrazga girip söge başladın anan toktotуп koyadык deyip. Интермедияны кантип чыгарасыңар? Ал жашоодон аласыңарбы же отуруп алып чогуу ойлоп табасыңарбы? Мисалы жанагы Баткенге чакалчандар келгенде аскерге алат го, военкомат. Мен аны гезиттен окуп туруп эле бирөө айтты да гезитте мындай бакы мобилизация болгон да. Анан жалаң эле Афганистанга согушка барып келгендер, анан караган 50-60 адамдарды алды деп айтты да. Айтты таң калып анда. Неужели бизде бүт барды Россияга кетип калып барды, жаштар жок, согушка барган адам жок анан ушундай болуп атат деген угуунан кийин ошо военкоматты ойлоп таптым да. Военкоматка чакырып, чал келет. Мен адашып документтерим адашып туруп мен өзү 1919-жылы туулгам. Неме? Анан адашып 1961-жылы деп жазып койгон экен. Ошондон бери мен мага повестке келип атат дейм да. Ушундай юмор болот. Анан тиги чолок болуп келет. Анап кетет. Балдарыңыз сиздин юморуңузга кандай баа беришет? Жаба. Ну, эл катары эле мындай эле. Алар экөө тең военный да. Эки уулум тең военный. Сиздин жолуңузду жолдошкон жокпу? КВНдер катышып жүргөн анан Аскердикти тандап кетиштиби? Аскердик. Демек мүнөздөрү олуттуу башкача экен да? Алар өздөрү жөнүндө ойлору аябай бийик. Бирөө Россиядан окуп келди. Погранвойскада иштейт. Ошо чек араларда жүрдү да. Баткенден тиген эме Тажикстан менен Кыргызстан чек араларында жүрдү. Казакстан чек араларында жүрдү, ушундай. Анан берки балдарыңыз, эки эле балаңыз барбы? Эки уулум бар. Эки кызым бар деп атасызбы да? Бир кызым жерде жашайт. Азыр күйөө балам качып болуп кетип, ошо неме жанында турбайсызбы? Жанында жүрөм, 4 неберем бар. Бу жерде жалаң эркек балдар. Аларды башкарганга адам керек да. Чоң аталык, таяталык сезим кандай экен агай? Таяталык мен алар да билишет да. Мен аларды жакшы көргөнүм үчүн алар менен как дос катары жүрүшөт да. Сүйлөшүп, тийишип, мен да аларга тийишип коем андан. Тилер тамашага неме дейт. Анан апасы көрүп калса унчукпай калышат да. Мүнөзүңүз кандай? Сиз дайыма эле ушинтип жайдары жакшы жүрөсүзбү же үйдөн көбүрөөк ойлоносузбу, ойчулсузбу? Мени ойлондурган ушул эле биздин мамлекеттик система туура эмес болуп атканы эле. Ошого эле күйөсүз. Ошого да ойлоном, башка ой жок эле. Неме балдардык эми өзү менен өзү балдар военный онун аларга баары бир квартира берет өкмөт. Азыр менин үйүмдө жашашат, бирок уга келгенде алат да баары. Бирөө колунун алдында машинасы бар. Тагы эмне керек аларга андай. Бирөөсү Ош областында канча неме чек арасынан канча машинасы ошончонун баардыгы ошонуку да. Мына айтып бере коеюн. Аны чыгарып алып просто неме да. По секрету да. Сон мындай биздин атабыз деген сыймык болобу аларда? Биздин Жамбыл Камчиев менин атам деген. Да. Неге? Наоборот. Siz нам мешаете dedi. Неге? Мисалы мен кантип мамлекет оңдосу боло тургандыгын, кайда мамлекеттик жетекчилер кайда кандай ката кетирип атканын интернеттен, түз эфирден мындай интервью берип атканда айтып коем да. Ал теге уулума жакпайт да. Сиздин ошондой дегениңизден кийин мага должностьту бербей атат. Чебесе мындай кызматка көтөрүлөт эле мендигиче. Сиз ошол жерде балты чаап койдуңуз дейт да. Сизге ошо Жамбыл Камчиевдин баласы экен деп туруп мага бербейт аял дейт. Сиз вечный оппозицияда жүрөсүз. Кандай бийликке сиз жактырат элеңиз агай? Системалардын баарын өзгөрткөнбү? Жок. Мыйзамдын негизинде жашаган. Мыйзам негизинде жашаган. Мыйзамдын негизинде жашабай атышпы? Ар ким өзүнө ылайыктап конституция жаза берсе болобу?
Эч туура эмес. А мындай душмандарыңыз барбы? Я. Же күлүп жүргөн кишинин душманы жок болобу? Душмандар болот, бирок душманды тез эле түшүнөт да мен намерением. Кандай намерениеңиз бар? Жакшы ойдо экен. Ошонун кызыкчылыгы үчүн мен ага мисалы душманды наживать этиш үчүн чындыкты айтыш керек да. Чындыкты бетке бетке айтсаң эле душмансың да. Анан? Душманың көбөйө турат. Анан? Анан аларга, сени жакшы болсун деп айтып атам муну. Жаман болсун деп айткан жокмун. Тиги оң болсун деп айтып атам десең анан кийин макул дейт. Болбосо мушташат да. Эгер түшүнбөсө. Кек сактаганды билбейт болушуңуз керек, а? Кек сактаса да болот, сактабаса да болот. Кек сактабасаң өнүгүү болбойт. Неге? Мисалы, сенин ушул жакшы жактарыңан баягындай от твоей доброты вот неме болот да, кээ бир адамдар пользуется, потом там не дейт эле, мындай пайдаланат да, мен баягындай ашыкча пайдаланып беришет да. Ошондо аны кийин тыйбас, бул туура эмес десең түшүнбөйт да. Анан акыры момент келгенде ошондон өчө аласың да. Айтпасаң болбойт да. Анан ошондо жетет тигичи. Мен баягында туура эмес кантырбайм. Анан тегеле койсоң, бул лох экен дейт да. Добрыйдын бир сөз, бир немеси, аныктамасы. Одно определение, мисалы, момон, добрый деген адамдын бир аныктамасы лох да. Лохту жакшы көрүшөт баарды. Муну пайдалансак болот. Жакшы. Агай, анан 64 жаш кандай жаш экен? Жашың өткөндө эмне жөнүндө ойлонуп калат экенсиң? 68 68 жаш. 68, мен досторумдун көбү уже чал болуп, уже айылдан чыкпай, же болбосо ооруп, сыркап бирдеке болуп жүрүшөт да. Себеби тамакты туура эмес тамактанат. Тамакты көп жеген адам көп ооруйт да. А мен эми баштап атам. Жашоонубу? Жашоону азыр мени контролдогон эч ким жок. Байбичем чалбайт наркы дүйнөдөн. Балдарым, кыздарыма айтып коем, мен өзүм ишиммен. Вы делайте свое дело деп коем. Өз жашообуз кандай башталат атайык? Ал кандай, мен жашоом башталат дегенде кандай ал? Мына мен азыр кеше мурдагы 10 күнчө Жарамазан айтып келдик. Караколго бардык, тиги Бостериде айттык, базарларда тиги немеде Чолпон ата, балыкчы, анан уруп Токтогулга бардык, Токтогулда Токмокко келдик, Токтогулда анан Карабалтада айттык, жолдо кафелерге айттык. Анан барды карап, ой, Жамбыл камчы бар, таң калачы. Ну что, Жамбыл камчы? Жамбыл камчы акча керек эмес. Анан көп эле акча таптыңызбы Жарамазанда? Түзүгө эле? А байбичеңиз канча эле? Мен бир айда 5800 алчу элем да, зарплатам. Пенсиям 3,5 мың. Пенсияда кызык болгон, чыккан. Аны мен бир күндө эле таап атпайм. Ошол акчаны бир айда күтүп алганда бир күндө таап атам. А келсем азыр уялып, өкмөт дагы уже 100% көбөйтүп коюптур, 11.700 алып атпайм кече. Мына айдан баштап. Акчалуу болуп калган турбайсызбы эми? Курине күлөт. Анан унаа алып мындай бир жакын максаттар барбы? Эмне кыласыз андан алып? Унам бар. Барбы? Эски машина бузулуп турат, анан кичүү балам оңдоп атат азыр эми ал комбатта немеде. Оңдош керек. Колуна акча берип коем, мына коробканын акчасы, мына ходовойдун акчасы деп берип коем, өзү оңдой берет да. Аябай акчалуу болгон учурда ал акча сизди өзгөртөт бекен байке? Же анчалык байыган жоксузбу жашооңузда? Жок, андай бир жылда машина, бир жылда квартира алгандагы убактым болгон. Бишкектен кайтып сатып үйгөм. Анан
Мындай бир аз көп кылат бекенсиз же, акча өзгөртпөйт бекенсизди? Эми акча болсо кенен кесе жүрөсүң да. Мен атайлап үйдө сатып туруп, анан мындай аппаратура алдым дагы ресторанга коюп, айына 2700дөн алат элем да. 2700 деген нормальный акча эле. Сонун акча да. Анан келип телевидение иштеген режиссерлорго, операторлорго чай алып берип, жүрүп алда деп, сиз жүрүңүз, сизге пиво алып берейин деп ошентип жүрдүм да. Бардым, о Жамбыл мындай кенен жүрөт дейт. Мен үйүмдү сатып ийген менен иштери жок. Жанагы эле темада адамдар бардыгы ошондой жашаш керек да. Акча кенен болуш керек. Бирөө кырда басса тура калып азамат деп кыстарып коюш керек. Жомарттык кылып, Жомарттык кылып. Бардык адамдар ошентип жашап атат. Кыргызстандын элин мындай битир кылып койду да мамлекетчи. Мындай жарамазан айтып атканда кыргыз эли кандай экен? Жомарт эле экен же битир бекенбиз? Жомарт жерде жомарт эле. Мисалы, каерден көрдүм мен? Мына Караколдо, так, Токтогулда, Токмокто жакшы эле поддержка кылып атышты адамдарчы. Ал эми айтат Чолпон ата, теге балыкчы, анан Кара-Балтада мындай майдаланат. Азыр неме дейт да, мен ага деле маани бербейм го, просто ошону сездим да. Демек мынау шаарлар жакырыраак, тигилер байыраак жашайт экен. Байкадым да. Кайсы региондор бай жашайт. Кенен акча кыстарып коюшат да. Ооба да. Сонун агай. Удулдар театрын уюштурабыз деп атышат го. Театр сатира юмору. Ошол мурда уюштурганда биз аралаш болуп келгенибизде Токтосаров деген киши министрлер, маданият министринин ошол киши Удулдар театрында уюштуруп берген да. Шарчан Термешиков атындагы Удулдар театрын. Анан документацияны Жаныбек Алыкулов Раматылыкка берсе, ал бүтүрбөй жүрө берип, ал үчүн дагы мындай неме керек да, чыдам керек, терпение керек да, барып документацияны айырга барып, каттоон өткөзүп, ал барса эле, жаке келдиң, жүрөм мыяка кирди, отурсаң иш бүтпөйт да. Ал үчүн барып галстук тагынып, барып кирип, мына документти бүтүрөлү, анан иш кылабыз, анан ичебиз, анан отурабыз деш керек болчу да. Анан неме алдырып ийген да. Анан Марат ака алган. Алгожой, неме, Марат Алышбаев, Раматылык жакында өттү. Ошол киши биздин директор болгон да. Агай, бу кудулдардан курч кудулдар чыгып келет жабы? Жаңы жаштардан. Чыгып келет, бирок билимдүү эмес да бар да. Билимдүү болуш керек. Кудул билимдүү болуш керек деп билимдүү болуш коюлуш. керек. Ал ар тараптуу билимдүү болуш керек. Мисалы, бизде билимдүүлөр кимдер? Келбек Ниязов. Жакшы. Ал жогорку билимдүү. Ооба. Жаныбек Алыкулов. Туура. Мен да койсо. Анан калгандарына мен там бербейм деле. Рахман Разыков. Ал деле мындай да. Ал технический специальный да, неме, агроном. Техникум бүткөн. Жогорку билимдүү болгондо жогорку деңгээлдеги чыгармалар чыгат деп ойлойсуз, жаштарда андай жокпу? Жок. Мисалы, жана ким аким болот дегенди мен балдарга айттым да, ушундай кылып ойношубуз керек деп көрсөттүм. Ал кандай чоң интермедиа болду. Аны даже КТР ушул убакка чейин көрсөтө элек телевидениеде. Себеби коркот, ушунчалык ал актуалдуу неме, ушунчалык баягы коомго жаңылык киргизген интермедиа. Жанагы военкоматтагы анда кетирген жок булар. Мен интермедиаларым, жазган интермедиаларым, монологторум көбү кеткен эмес КТРден. КТРдин деңгээли жетпей койду. Ошол жердеги режиссерлордун, редакторлордун деңгээлдери мен деңгээлиме жетпей койду. Мен бул мактаныш эмес. Мен сатира юмор бул сөз эркиндигине байланыштуу да. Кыргызстанда сөз эркиндиги бийик болсо, ал дагы көтөрүлөт. Эгер сатира көтөрүлүп кетсе, сөз эркиндиги аз болсо, көтөрүлө албайт, жетпей турат.
Ошондон ошондой болду. Эми буюрса, жамандыр, жакшыдыр, бүгүн сөз эркиндигинин күнү эл аралык. Жакшы. Сизде дагы өзүмдү дагы куттуктайм, элди дагы куттуктайм. Мени да куттуктайт экенсиң. Ооба да, сөз эркиндиги үчүн ушу жакшы сатиралар чыгып атат да. Анан жерде азыр Тынар, Абдулда концерт берип атат го. Элдер жакшы келип атат. Булар мындай немени таап алганда, жилканы кайда элде кармап турса болот. Ошо иштеп атышат. Жакшы. Анан эми мындай тарыхта кала турган интермедиаларды чыгарыш элек да, чыгарганга билим керек да. Соннагай. Абдан кубанычта болдум сиз менен көрүшкөнүмө, жакыныраак таанышканыма. Дагы жолу сыйлыгыңыз кут болсун. Дайым буюрса дагы бийиктиктерге чыга бересиз деп ойдом. Сага дагы ийгилик. Анан сөз эркиндиги күнү деп атпайсыңбы? Сөз эркиндиги бул коомду алдыга жылдырат да. Анан бизде Кыргызстанда сөз эркиндигин көтөргөн бир 10 чакты адам бар да. Мен улам карап келем да. Мурдагы бизде мурдагы муундардан бул көтөргөн адамдар, сөз эркиндигин көтөргөн адамдар бол Дорембек Садырбаев болчу, Мелис Ешипканов болчу, Анатай Өмүрканов болчу. Ушул адамдар анан дагы Баратбай Аракеев, ушул журналисттер, ушул адамдар сөз эркиндигин алдыга жылдырып отурушты да. Азыр дагы ошондойлор бар бизде. Эми аттарын атабай да коеюн. Мен кыйын экенмин деп калышпасын деп. Соннагайбы. Рахмат, ыраазымын. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, программабыздын соңуна чыктык. Пикирлериңиздерди комментарийге калтырып, каналыбызга катталып койгонду унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.